Бишкекте жолдогу жаңжал фактысы боюнча административдик протокол түзүлдү. 2026 жылдын 13-июлунда болжол менен саат 11:15 чамасында социалдык тармактарга жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө номер 2-каттамдагы автобустун айдоочусу менен жеңил унаанын айдоочусунун ортосунда чыккан жаңжал тартылган видео аныкталган. Окуя Бишкек шаарынын Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилишинде болгон. Бул факт Бишкек шаарынын Сверлов районунун Ички иштер башкармалыгынын маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн алкагында милиция кызматкерлери тарабынан тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, жаңжалга катышкан жарандардын бири 1996 жылы туулган ИТ аттуу жаран аныкталган. Аталган жаран кармалып, ага карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык боюнча административдик протокол түзүлдү. Ал соттун чечими чыкканга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кой бердим, мен өзүм токтоп турсам алдыма өтүп, дагы мени тосуп туруп алган. Машинадан чыгарып берселер сүйлөн, дагы не иним деп чакырып өзүмө мындай жакшы сөз менен эле мындай кылганым болбойт да. Мен кирип баратканда да, чыгып баратканда да кой беришиң керек. Сен кой бербей кайра эме кылып атпайсыңбы десем, мен мындай тиңде деп сүйлөп туруп эле жакалап, жакаман кармап, мына көйнөктөр кемелердин баарын айырып койду. Ошол жерде элдер тарта баштады эле, эме кылып алып, мени койгоп коюп, качып кетти болгону. Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгы жарандарды коомдук тартиптин талаптарын сактоого, жол кыймылынын башка катышуучуларына өз ара сый-урмат менен мамиле кылууга жана жаңжалдуу кырдаалдарга жол бербөөгө чакырат. Талаш тартыш жаралган учурда жол кыймылынын катышуучуларына мыйзамдын чегинде аракет кылып, тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылуу сунушталат. Чүй облусундагы атайын жарык жана үн сигналдарын мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. Чүй облусундагы Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунда жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, текшерүүгө алынды. Текшерүүнүн жүрүшүндө автоунаага атайын жарык жана үн сигналдары мыйзамсыз орнотулганы аныкталды. Аталган мыйзам бузуу фактысы боюнча айдоочуга карата укук бузуу жөнүндө тиешелүү протоколдор түзүлүп, автоунаа айып короо жайына токтотулду. Ошондой эле айдоочу менен жол кыймылынын эрежелерин так сактоо, мыйзам талаптарын бузбоо жана атайын жарык менен үн сигналдарын мыйзамсыз пайдалануунун жоопкерчилиги боюнча профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык айдоочуларды мыйзам талаптарын так сактоого, атайын жарык жана үн сигналдарын мыйзамсыз орнотпоого жана пайдаланбоого чакырат. Жол кыймылынын бардык катышуучулары үчүн мыйзам алдында теңдик жана коопсуздук негизги талап болуп саналат. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунда кызмат өтөө учурунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Lexus үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, текшерүүгө алынды. Текшерүүнүн жүрүшүндө автоунаанын алдыңкы маңдай айнегине мыйзамсыз караңгылатуу жабдуусу орнотулганы аныкталды. Аталган мыйзам бузуу фактысы боюнча айдоочуга карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, мыйзамсыз караңгылатуу алдыңкы маңдай айнектен ошол жерден алынып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык айдоочуларды мыйзам талаптарын жана жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Мындай мыйзам бузууларды аныктоо боюнча рейдтик жана профилактикалык иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлөт. Синтетикалык банги заттарды сатууга шектүү жаран кармалды. 2026 жылдын 8-июлунда Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына 1-Май районунун аймагында белгисиз жаран синтетикалык банги заттарды жашыруун жайларга калтыруу жолу менен сатып жүргөндүгү тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси сатуу максатында банги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү БУ Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96-беренесинин негизинде Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги ооган тектүү банги заттарды таркатуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. 2026 жылдын июнь айында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Бишкек шаарында банги заттарды таркатуу менен алектенген 1990 жылы туулган ЗУЭ жана
1993-жылы туулган М.У.М. аттуу жарандар кармалышкан. Аталган жарандардын жашаган үйлөрүн тинтүү учурунда ооган тектүү героин баңги жана ок атуучу Ми-8 полис тапанчасы табылып алынган. Ыкчам иш-чаралардын учурунда З.У.Э. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги аныкталган. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголду. Аталган баңгизаттар жана ок атуучу курал боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка жарандарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө жана тергөө иш-чараларынын натыйжасында Ош шаарында синтетикалык баңгизаттарды таратууга шектелген кылмыштуу топ кармалды. 2026-жылдын 20-апрелинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн атайын ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө 1991-жылы туулган М.Ж.Р. аттуу жаран кармалган. Аны өздүк кароодон өткөрүү учурунда жанынан синтетикалык баңгизат табылып, анын көрсөтмөсүнө ылайык аталган баңгизатты 2006-жылы туулган А. уулу К. аттуу жарандын алып жүргөнү аныкталган. Жүргүзүлгөн кошумча ыкчам иш-чаралардын натыйжасында А. уулу К. жана кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү 2005-жылы туулган А. Б.Ш. кармалган. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси сатуу максатында баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголду. Учурда алынган баңгизатка соттук химиялык экспертиза дайындалып, кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо максатында кошумча ыкчам иликтөө жана тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Бишкек шаарынын милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери Ысык көл облусунун аймагында кызмат өтөп жатып, мас абалында унаа башкарып жүргөн айдоочуну аныктап токтотту. Медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүү учурунда айдоочу жоопкерчиликтен качуу максатында 2 жолу атайын текшерүүчү затты ичүүгө аракет кылган. 3-чү жолу мындай аракет жасаса, бул медициналык күбөлөндүрүүдөн баш тартуу катары бааланары эскертилгенден кийин ал белгиленген тартипте текшерүүдөн өтүүгө макул болгон. Медициналык күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгында айдоочунун спирт ичимдигин колдонгондугу тастыкталган. Аталган айдоочуга карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, 80 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Ошондой эле ал 2 жыл мөөнөткө транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратылды. Давай сүйлөшөлүм. Мен Ысык көлдө эс алып атам. Ысык көлдө жок, эс алып атканда жараша автомобиль. Я плохого сделал, что ли? Масаланы унаа башкарып атпайсызбы? Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык протокол түзүлдү. Буга макул болсоңуз, макул болдум деп кол койсоңуз болот, макул эмес болсоңуз кол койбосоңуз болот. Бул жерге мына сиздин данныйыңыз түштү, мына сиздин данныйыңыз автоунааңыз данные. Анан мынакей Смирнов көчөсү, сиз автоунааны мас абалында унаа башкарып жүргөнүңүз үчүн протокол түзүлдү. Анчалыкка кетпеш керек. Койбойм. Через адвокат кол коем. Не дейт ата? Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда баңгизаттын таасиринде унаа башкарган айдоочу аныкталды. Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан өткөрүлүп жаткан рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун Токтолук шаарына жакын аймагында Тымдай Грандиор үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Текшерүү учурунда аталган унаанын мурдагы жол эрежелерин бузгандыгы үчүн төлөнбөгөн айып пулдары бар экендиги аныкталды. Андан соң айдоочу медициналык күбөлөндүрүүгө жеткирилип, анын жыйынтыгында айдоочу баңгизаттын таасиринде унаа башкарганы аныкталды. Айдоочуга карата тиешелүү укуктук материалдар таризделип, автоунаа атайын айып короо жайына киргизилди. Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Баңгизаттын же башка мас кылуучу заттардын таасиринде унаа башкаруу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Өлкө аймагында мындай мыйзам бузууларды аныктоо боюнча рейдтик иш-чаралар мындан ары да күчөтүлгөн тартипте уланат.